Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум жалпы жамаат. Урматтуу достор, жалпы эле биздин Аалам кабар каналыбыздын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, баарыңыздарга Ордолуу Ош шаарынан салам айтамын. Мына ушундай ак буранын боюнан мен сиздерге бүгүнкү күнү Ош шаарындагы Алишер Навайы багы бар, эс алуу жайы бар, билесиздер. Бул жер негизи ошо Алишер Навайы багынын эң жогору жагы. Билесиздер, могул жерде мурун самолеттор болгон, мына ушул тегеректе. Анан урматтуу туугандар, негизи бул чыгарылышта мен ошо Алишер Навайынын үстү жагында, билесиздер, жакында ушу айдын тегереги болуп калды окшойт. Бир сонун жерлер элдин пайдасына берилген. Бир жакшы бак болсун, дагы жакшы дагы элге жакшы кызмат кылсын деп могул жерде Алишер Навайы паркынын эс алуу багынын үстү жагында ушу дагы бир жакшы эс алуучу жерлер ачылган. Азыр мен ошону көрсөтө кетейин. Бүгүн 31-июль айынын акыркы күнү, 2025-жыл, аптанын бүгүн 4-күнүнө турабыз. Каналыбызга сөзсүз түрдө катталып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Мен сиздерге буюрса мындан ары Ордолуу Ош шаарындагы болуп жаткан иштерди, болуп жаткан ушул өзгөрүүлөрдү биздин каналдан сиздерге чагылдырып көрсөтүп берип турамын. Анан дагы урматтуу туугандар, буюрса жакынкы күндөрү ушул Ош шаардан сиздерге бат-баттан жакшы чыгарылыштарды көрсөтүп турабыз. Мынакей, эми биздин Оштун тили менен айтканда бул жерди негизи мына чарпалак деп коебуз. Аны баарыңыздар билсеңиздер керек. Ошол жерге жакын эле жер. Ошо Навайы парктын үстү жагы. Бул жол менен негизи туура ошол Токтогул парк жака дагы чыксаңыздар болот. Өзгөрүүлөр боюнча айта кетсем, мынакей. Бул жерде өзгөрүүлөр мына ушундай болгон экен. Мына. Азыр мен ушул жерди сиздерге жакшылап көрсөтөйүн. Бул негизи урматтуу туугандар, эл үчүн жакшы бир кызматын кылып атат деген жакшы ниеттемин. Мына караңыздар. Эми бул жерлерде негизи концерт дагы койсо болчудай экен, кандай дейсиздер? Сонун бир жакшы кылып өзгөртүп коюшкан экен. Мен бул жерге негизи биринчи жолу келишим. Могул жакта ошол жерде Навайы парктын эң жогору жагы, солго бурулганда эле булак бар, билесиздер. Ошол булактын эле жандары. Мына могул жерлерде отуруп жакшы бир ушундай эс алып кетсеңиздер болот экен. Могул жерлерде эми концерттер коюлабы, ошондой кылса да болот экен. Анан мына могул жер дагы жакшы кылып коюптур. Сонун. Жакшы. Шаарыбызда өзгөрүүлөр бар. Кудайга шүгүр. Анан негиз бул жака дагы ушундай жакшы нерселер орнотулган окшойт. Азыр аны мен бул жака түшүп, мына ак бураны бойлоп, ак бураны сагынгандарга көрсөтө кетейин. Ак бура суубуз, мына дарыябыз. Бул ошо азыркы мынау негизи ошол эс алуу жайдын ылдый жагында негизи айкел дагы орнотулган Алишер Навайынын. Бул бакты негизи ушу кала башчыбыз Жеңишбек Токторбаев ачып берди окшойт. Мен ошондой көрдүмбү, билгендер болсо оюңуздар жазыңыздар. Ордолуу Ош шаарында кимдин балалыгы өткөн, кимдин студенттик күндөр өткөн. Мына ушул паркты сиздер дагы сагынсаңыздар керек.
Şu jaylarda. Bu жақта дағы негізі жолдарды құрып, балдарға бір жақсы шарт. Ана бұл жер негізі түні мынандай жанат ұқсайды. Шырақтар дағы бар. Жақынғы күндері урматтуулар, бұйырса біз негізі мындай қылабыз. Кечки ушул парктын дагы абалын дагы көрсөтүп турабыз. Аны дагы буюрса биздин каналдан алыстабай турсаңыздар, сиздерге чагылдырып көрсөтүп турабыз. Мындай резинка полия бар экен да, жакшы аянчы бар. Өтө сонун. Жакшы. Балдар үчүн, биздин келечегибиз үчүн жакшы. Негизи туугандар, мына жерде жаш балдар үчүн мына караңыздарчы, сонун ойноп келатат. Ушундай жакшы чыгат экен да, мына караңыздарчы. Ойноп мына. Бұл да болса бір балдардың қимыл әрекетіне жаштайдан ширақ болушуна жақсы бір нәрсе екен. Ал эми бұл жақтарына шу жолдор жаңадан гана асфальт болуп тура. Бұл жолдор негизи мурун болгон. Эми мына караңыздар, сонун болуп асфальт болуп элдин пайдасына беришиптир. Бұл жакта дагы мына караңыздарчы, мына ушундай сонун көрүнүш, ушундай сонун абал. Сонун жыргап жаштар, ойноп атышат. Мынакей. Бұл жақта дағы бар екен негізі. Қараңыздарчы. Сонун. Ош шаарыбыз өнүгө беришиндебиз, жалпы эле Кыргызстаныбыз өнүгүшүндөбүз. Жакшы ниеттерди айтсак, буюрса Кыргыз өлкөбүз дагы алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат деген терең ишеничтебиз. Могул жерде негизи ушундай фонтандар орнотулган экен да. Жакшы. Бул жерлер барып эми жакында суу чыкса керек. Бул жакта да фонтан бар экен. Буюрса велик менен ушул жерге келип сиздерге дагы кызыктуу чыгарылыштарды тартып көрсөтүп берип турам. Биздин Алам Кабар каналыбыздын көрүүчүлөрүнө урматтуулар. Сиздер менен Алам Кабар каналы болду. Биздин каналдан алыстабай турсаңыздар, буюрса ушул Ордо Улуу Ош шаарындагы өзгөрүп жаткан, болуп жаткан иштерди жогоруда айткандай биздин каналдан чагылдырып көрсөтүп берип турабыз. Караңыздарчы, сонун. Жагы караңыздар, ойной турган жаш балдарга аябай жакшы шарт. Кыргызстаныбыз өнүксүн, Ош шаарыбыз өнүксүн. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин баарыңыздар сак саламат бакубат жашоодо жүрө бериңиздер. Алам Кабар буюрса сиздер менен айдай. Ушундай уруналар бар, таштаган жакшы.